Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье моих родственников. Бул видео кайрылууда Бишкек шаарынын номер 18-үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун мурдагы дарыгери Минара Кулматова. Ал ушул жылдын 7-апрелинде мындайча айтканда өлкөдө коронавирус кулачын кең жая баштаганда иштен негизсиз алынып, башкы дарыгери Тилек Жантайбеков менен жаман жакшы айтышып келе жатат. Дарыгердин айтымында ал буга чейин Жантайбеков тарабынан бир канча ирет мыйзам бузуу, коррупция фактыларын ачыкка чыгаргандан улам куугунтукка алынып, ишинен бир нече жолу катары менен сөгүш алып, иштен берене менен мыйзамсыз бошотулгандыгын билдирет. Ошондон улам убагында медицина мекемесиндеги абалды башкы дарыгер Жантайбековдун кыңыр ишин коомчулукка жарыялоо үчүн президентке кайрылып, ал адамдан жардам сурап кайрылгандыгын кошумчалайт. Я лишь выступала против коррупции. Именно против коррупции, когда выделялись премиальные. До этого я про фор выступала. Когда разделяли деньги, я была не согласна. Второй раз, уже когда премиальные 2 раза были выделены, даже сотрудники об этом не знали. Минара Кулматова иштен негизсиз алынгандан кийин мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясына, жагдайга жана жетекчилигинин иш-аракетине баа берүү үчүн кайрылган. Себеби аталган инспекциясынын ыйгарым укуктарына эмгек жана эмгек мамилелерин коргоо боюнча ишмердүүлүк каралган. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгында Экотех инспекция атайын корутунду дагы чыгарып, Минара Кулматова иштен негизсиз алынгандыгын такталып, дарыгерди кайра ишке алуу сунушун киргизген. Бирок инспекциянын корутундусу сунуш берүү менен гана чектелгенден улам дарыгер мурдагы ишине ушул күнгө чейин орноша албай келет. Арыз келип түшкөндөн кийин ушул Мамлекеттик инспекциянын эмгек жана эмгек мамилелерин көзөмөлдөй турган бөлүмдүн адистери, инспекторлор барып текшерүүгө алган. Текшерүүнүн негизинде Кулматова Минара Мелисовнанын арызы боюнча бир нече мыйзамсыз иштен алынганы тууралуу биз жыйынтык бергенбиз. Бул боюнча баса белгилей кетсек, Кулматова Минара Мелисовна өзүнүн кызматында бир гана ошол адистик тармагында эмес, андан сырткары профсоюздун дагы төрайымы болуп саналган экен. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул профсоюздун төрайымы, төрагасы же болбосо мүчөлөрү боло турган болсо, бул кызматтан алууда бир тараптуу эмес, бул жерде комиссиянын чечими менен комиссия ошол көтөрүлгөн маселени толугу менен иликтеп чыккандан кийин гана кызматтан алынат. Бүгүнкү күндө Мамлекеттик инспекция ошол Кулматова Минара Мелисовнанын кайрылуусун толугу менен карап чыгып, кызматтан мыйзамсыз алынган деп таап жообун берди. Жогоруда сөз болуп жаткан номер 18 дарыгерлер тобу бириккен үй-бүлөлүк медицина борборуна карайт. Кулматованын айтымында анын башкы дарыгери Жантайбеков аталган медицина борборунун директору Асель Теңизбаеванын жолун таап, ага жалган жабуу менен Кулматованы иштен негизсиз бошоткондугун айтат. Ал эми аталган медицина борборунун директору Асель Теңизбаева алгач бизге интервью берүүдөн баш тартып отуруп, акырында бул иш боюнча комментарий берүүгө макул болду. Анын айтымында арызданып жаткан Кулматова убагында иштен далилдүү негиздер менен бошотулгандыгын жана буга ишиндеги бир нече жолу сөгүш алгандыгы себеп болгондугун билдирди. Замечание, жалоба түшкөн на нее, өзүнүн главный врачы замечание берип, андан кийин бизге кайрылган замечание. Экинчи болсо сайт Минздрава жалоба түшкөн от пациентки, что там по поводу продажи лекарственных препаратов, по поводу непрерывания беременности, что акча алынган депчи. Менден акча алышкан, ошондой прерывание болгонго деп. Ошо боюнча сайт Минздравда түшкөн, анан Министерство здравоохраненияден дагы анан протокол түзүлгөн, ошого выговор берилген. Үчүнчүсү уже по представлению прокуратуры, при плановой проверке прокуратуры, это необоснованные нарушениялар чыккан. Ошон үчүн уже как бы за неоднократное дисциплинарное взыскание деп туруп биз жумушунан бошотконбуз. Ал эми номер 18 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун башкы дарыгери Жантайбеков учурда эмгек өргүүсүндө экендиги маалым болуп, буга чейин кайсыл бир маалымдоо каражаттарына бул иш боюнча жогорудагыдай комментарий берген. Даже карточкалардын номерлери совпадать этпейт, представьте. Анализдердин бүт журналда эчтеке жок. Анан бул Минздравдын комиссиясы деген эң чоң комиссия да. Бул жөн, тем более бул заявитель Минздравга жана сайтка обращение кылып атат. Анан Минздравдан келип бүт детально чыгарып туруп, анан кийин таянакты чыгарып берип атат. Мындай кемчиликтер кетиптир деп. Ошол эле маалда арызданып жаткан дарыгер Минара Кулматова анын тарабындагы кесиптештерин Жантайбеков коркутуп үркүтүүгө алгандыгын айтып, Жантайбеков буга чейин кылмыштуу дүйнөгө тиешеси бар экендигин билдирип, өзүнүн коопсуздугу үчүн дагы кооптонуп жаткандыгын кошумчалайт. Жантайбеков, Тилек Жантайбекович, мой главный врач, ныне Исаков Тилек Жантайбекович, шантажирует
Теңизбаеву Асель Теңизбаевну. Он бывший ОПГ. Как он вышел с этого положения, и сейчас он запугивает сотрудников. Сотрудники наши все боятся выступать.